Менин атым Насыр Канатбеков. Мен Кыргызстан Токой жана жер пайдалануучулар ассоциациясында иштейм, эксперт болуп. Биз быйыл 2025-жылы долбоор баштадык. Бул органикалык токой жана айыл чарба продукциясын экспорт кылып, маркетингди өнүктүрүү жолуна түшүрөлү деп. Долбоор өзү 3 жылга пландалган. Буюрса 2025-жылы башталды. Азыр жарым жыл өтүп калды, 2,5 жыл калды. Долбоордун өзүнүн бюджети $2,5 миллион. Бул долбоор өзү 3 компоненттен турат. Бул биринчи компонент ошо именно агробизнести өнүктүрүү, ошо жаңы рынок табуу биздин айыл чарба продукциясын жана токой чарба продукцияларына. Экинчиси болсо ошо биздин фермерлерге, кичи фермерлерге колдоо көрсөтүү, өзүнүн ошо иштетип аткан аянтчаларын жакшыртуу. Үчүнчү компонент болсо бул кластерный бизнести өнүктүрүү. Именно ошо токой чарба, айыл чарба продукцияларын. Биз долбоордун алкагында эң чоң мындай иш-чараларды айта кетсек, бул Кыргызстанда 2 кичи логистикалык центр салалы деп атабыз. Бири Жалал Абадта болот, бири Ысык көл областында болот. Бул кичи логистикалык центрлар ошо биздин фермерлерге жакшы бир площадка болуп берет. Бул жерге келип кичи фермерлерибиз өзүнүн продукциясын кайра иштетүү жолунда же сактоо, сактоосун жакшыртуу боюнча дагы шарт түзүлүп берилет. Андан тышкары Бишкекте и Жалал Абад областында биз 2 центр развития бизнеса и экспорта деп атабыз. Ал жерде ошо биздин токой пайдалануучулар экспорт кылаарда продукциясын ошол жака келип маалымат алса болот. Андан тышкары өзүнүн консультация алса болот. Именно агро бизнес жагынан ошо 2 центр буюрса биздин кичи фермерлерди колдоого аракет кылат. Андан тышкары биз долбоордун алкагында чоң 5 ишканага эл аралык сертификат алып бергенге колдоо көрсөтөлү деп атабыз. Андан тышкары 25 кичи уюмдарды түзөлү деп атабыз. Фермерлерди бириктиришибиз керек. Кооператив болобу, жаамат болобу, же бир башка бир уюмдар болобу, ошолорду түзгөнгө жардам берели деп атабыз. Ирелештирип чоңойтуш керек да. Азыр биздин фермерлерибиз, дыйкандарыбыз чачырап өзүнүн немесин эметет. Ошо бириктирип, чогуу бир максат коюп, чогуу бир жыйынтыкка жеткенге аракет болсун деп. Долбоордун алкагында ошо 300 аз камсыз болгон үй бүлөлөргө $1,5 миң чейин каржыланып көрсөтүп, ошол жакырчылыктан чыгуу максатында бир кичи бизнес болобу, же бир огородун улучшать этеби, өзүнүн тамаркасын, ошондой бир иш-чаралар жүргүзөлү деп атабыз. Андан тышкары кичи дыйкандарга бир фермерский организацияларга биз $8,5 миң чейин буюрса колдоо көрсөтөлү деп атабыз. Бирок бул $8,000 чейинки колдоо бул возвратный, колдонуп, анан кайра 1,5 жылдын ичинде кайра бизге кайтарып бериш керек. Анан ошто ал акча кийинки дагы фермерге өтүп, ал да иштеткенге мүмкүнчүлүгү болсун деп, ошон үчүн ошондой иш-чаралар жүргүзүлөт. Долбоор эми өзү 3 жылдык. 3 жылда буюрса ойлойбуз, кичине болсо дагы Кыргызстан боюнча бизге кичи фермерлер, токой пайдалануучуларга кичине болсо дагы бир колдоо болот. Экспортту, сатууну жакшыртабыз деп ой ниеттебиз. Бенефициарлар тандалып бүттү же? Бенефициарлар тандалып бүтө элек. Азыр тандоо учуру катышса болот. Тандоо учуру болуп атат. Биз конкурс объявить этебиз. Ал жерге жана биз биякта окутуп атпайбызбы? Бизнес планды түзүү, финансовый грамотность. Ошол боюнча дагы окутуулар болот. Ошо бизнес планын берсе, бизге биз анан ошо колдоону көрсөткөнгө аракет кылабыз.